Hacıke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakşı terde mi? Hacıken taşlatıp kalış gerek bu. Hacıkenin her bir taş degeni. Geçenesen tersizden. Bu her bir taş degen altın ötesi. Алым Чубак Ажежейиловдун көзү өткөнүнө 1 жыл болду. Белгилүү дин алымы, миңдеген адамдардын жан дүйнө түркүгү болгон Чубак Ажежейиловдун көзү өткөнүнө 1 жыл толду. Ал өткөн жылдын 11-июлунда COVID-19 илетинен каза тапкан. Арақты шарап деппи. О, атканага барып туруп, эшектин тезегин алып туруп торт деп десе кандай болот? Ар бир суроону тамашага бура салган өзгөчөлүгү, так берген жооптору Чубак Ажы Жалиловдун ар бир эфиринде кезикчүү көрүнүштөрүнөн эле. Билим жагынан да алдына киши салдырбай, бардык темада кенен маяк куруп кете алчу. Мындан уланба, канчалык көп эфирдик берүүлөргө чыкпасын, бири-бирине окшобогон суроо жооптору менен көрөрмандарды кызыктырып турчу. Мисалы сынык тарак менен чач тараса, ырыскысы кем болот ушул сыяктуу дейт. Эми ол таракта эчтеке жок. Жанагы шыпыргыны жаткызып койсо эмне болот, тургузуп койсо эмне болот дегендей эле сөз булчу. Сынык тарак менен чачың тарасаң, чачың кыпчылып калып, башың чачыңы жулат ошо. Ошон үчүн жулба дейт да, ошол эле. Белгилүү дин аалымы, мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов 45 жаш курагында 11-июлга оогон түнү илдеттен каза болду. Чубак Ажы Жалилов Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилгенден 1 сааттан кийин көз жумган. Жакындарынын маалыматына караганда, бейтап ага чейин өпкөсүнөн кагынып үйүндө дарыланып жаткан. Жүрөктү дейт, эң чоң нурландырган нерсе бул көкүрөктүн саламат аман болуусу. Адамдын көкүрөгү саламат болуш керек. Адамдын көкүрөгүндө башка бирөөгө деген жаман көрүү, жек көрүү, көрө албастык деген нерселер болбой турган болсо, ошол адам гана чындыгында бактылуу боло алат. Имам Ахмад өзүнүн Мустак китебинде риваят. Кыргызстандын мурдагы муфтийи Чубак Ажы Жалиловдун сөөгү ооруканадан чыгарылып, ага Бишкекте да жаназа окулду. Чубак Ажы Жалилов 1975-жылы 21-январда Базаркоргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Орто мектепте алтын медаль, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. 1996-жылы Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берчү. 2000-2006-жылдары Сауд Арабиядагы Эл аралык Умалькур университетинде жогорку билим алган. 2005-2007-жылдар аралыгында ал Орто Азия жана Дүйнөлүк мусулмандар лигасынын адиси болгон. Ислам университетинде сабак берген. 2010-2012-жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жетектеген. Өткөн айда дин башкармалыгынын алдында түзүлгөн Аалымдар кеңешинен мүчөлүктөн чыгуу тууралуу арызын жазган. Бул жылы парламенттик шайлоого талапкер катары аттанмак. Biz dini adam bol эсептелебиз, эгерде dini кызматта иштеп аткан болсо, ал эми dini кызматта эмес болгон үчүн да биз кадимки эле Кыргыз Республиканын жараныбыз, толук түрдө укугубуз бар, депутат болгонго, башкасы болгонго деле эч кандай бизге мыйзам мындай бир тушообузду мындай бир байлап койбойт деп айтсам туура болот. Чубак Ажы Жалилов хадис тануу илимдери боюнча окутууга, чечим, фатва чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси болгон. Чубак Ажынын өзгөчөлү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу өз унасын сатып акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Bir günde adayı kitaplardan 500 bettey okugan. Kitap okup meselenin çeçimini izdegeni, analizlerdi jaktırgan jana uakытсын көп bölügün uşul işke arnap turgan. Кейбір адам ықтисад оқығам деп қиын боло берет. Бирок ибараттарын туура эмес чыгарып алган үчүн кээде маселе катайтып кое берет да. Ошондо оор китептердин бирин оорчулугун жеңил кылып шарх бергенден кийин шархы муатамат болуп калган. Ошондой эле бизде Ханафи мазхабтын эң узун китептердин бири мынакей Мухит Бурхани 25 томдук китеп. Бирде жылмая күлүп жооп берсе, кайбир учурларда ачууланып эрежеден чыккандарды кагып койчу.
кандай суроо болбосун коомчулуктун пикирине карабай баарын ачык айта салчу өзгөчөлүгү бар эле. Туура эмес сүйлөп салса, президент болсо да жооп кайтара алуу менен көпчүлүктүн эсинде кала алды. Бир-эки жолу бийликтин да укуругу бул кишиге узарып, кылмыш иши ачылган эле. Ажылык окуясы боюнча көп өтпөй толугу менен акталып кеткен. Парламентке барсам, депутаттар эми кызык эл болот. Депутаттар бир кызык эл да. Бирөө айтат, сиз муфтиятта коррупцияны толук жоготом деп айта аласызбы дейт. Мен айта албайм дедим. Десем, көздөр төрт болуп кетти. Мен айта албайм, мен аракет кылам. Мен эмне кылдым? Паспортторун барынча кылып виза чаптадым дагы, бардыгын сактап банкта. Учуп атканда паспорт колуна бирден бердим. Бир дагы сатылган эмес. Билет сурасаңар барыңар. Мен убагымда бирөө виза саткан эмес бирөөгө. Анан ар бир паспортко печат баскан. Мен виза берген. Печатым азырга чейин бар. Белгилүү аалым Чубак Ажы Жалиловдун аброю бийик эле. Бир эле Кыргызстан эмес, Орто Азияга белгилүү болуп, мусулман өлкөлөрүндө аты кенен тарай баштаган болчу. Мечиттин бүгүнкү курулушун башталышы ушул телевидениянын эң биринчи репортажы экен. Аларда Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташаев курулуп жаткан мечиттин атын Чубак Ажы Жалилов атында болоорун эскертти. Кудай таалам жакшылыкты чагылдырган. Амин. Жұрттың тымакка чакырган, жакшылыкка жетелеген, жаманын жаап, жакшысын ашырган. Кудай таалам элге ынтымак ыроологон жакшы ушундай бир телевидение каналы болсун. Кудай таалам ошол жерден элибизге үмүт берсин, шырт берсин, элдин көңүлүн көтөрсүн, ыйманга бай болгонго Кудай таалам себеп кылсын. Иштеген журналисттер, операторлор, чоңдорунун баарын Кудай таалам өзү колдоп, өзү жар болгон болсун. Кудайым дайыма жакшы тартканды Кудай таалам насип кылсын. Урматтуу мусулман калкым, кыргыз элим, Чубак Ажы аалымдын бул дүнүйдөн өткөндүгүнө байланыштуу аза кайгыруу көңүл айтамын. Чубак Ажыке менин үкөм эле, бирок атамдай көлчелем. Менден кичине эле, бирок аска зоом эле, жөнөкөй эле адам эле, бирок кол жеткис аалам эле. Эх керемет, арман, жалган дүйнө. Мечит салып жатканбыз. Чубак Ажыке келип биринчи фундаментине 3 күрөк бетон таштап берди эле. Эми ошол мечитибиздин атын Аалым Чубак Ажы атындагы мечит деп атайбыз. Үкөм, Чубак Ажыке, сиз бул дүнүйөдөн өттүңүз. Бирок эми сиздин легендага айланган өмүрүңүз башталат. Ушундай уулду тапкан кыргыз элиме таазим. Көтөр башты улутташым, кандашым, кыргыз атын дүнүйөгө тааныткан Чубак Ажы кетти бизди таштап. Мүңкүрөбө кыргызым, мүңкүрөбө, Аллахым бейишин берсин. Чубак Ажы Жалилов болгону 45 жаш курагында бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Артында 3 уул, 2 кызы калды. Библиотека кылайын деп атабыз. Бир жакшынакай исламдык библиотека кылайлы, чаканыраак жакшыраак библиотека. Чтобы жакшы исламдык бардык окуу куралдарын алып келип ушул жерге. Анан кийин ушул жерден адамдар, каалаган адамдар окуп, таанышып, билбегендери бар, издеп таппаган китептери бар, ошол каласын. Танысын. Анан кийин жанына бир 2 же 3 класс кылайбыз. Жаш балдарды окутабыз. Адамдар өздөрү келип окуйт. Танышат. Анын жанына ал даватчыларыбыз, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр даватчыларыбыз көп. Даватчылар келселер мечитке жатып калып атышат. Мечитке жатпай, ушу өздөрүнө жата турган бир даватчылар жата турган бир комната кылайбыз деп атабыз. Анын жанына кухнясын кылып беребиз аларга кошуп. Камчекебиз бул биринчи иш эмес, мындай иштери көп, билгенибиз бар, билбегенибиз канча. Анан эми ушул көп адамдар ушундай иштердин бардыгын дал шайлоонун астында кылып, башка кылып бир нерсеге байлап кылат да, бирок бул кишини ага байланбайт. Ага байланбайт. Дайым ушундай бир Кудай үчүн болгондугун биз көрүп атабыз, билип атабыз. Иншалла, Камчеке сизге Кудайым ийгилик берсин. Анан сиздей уулду тарбиялаган ушул элге журтка Кудайым жакшылык берсин. Анткени адам деген өзүнүн канаты менен, учу куйругу менен конгондой, ошол кишиге дем берип, дух берип, ошентип сүйлөй турган бир дам берген, рух берген, ошол эли журту өзүнүн аркасына тылы болот. Кудай таалам силерге жакшылык берсин. Силер жакшы болгон үчүн мына жер турду ушул жерде сакталып. Силер жакшы болгон үчүн силердин уулуңар мына ушинтип сүйлөп атат. Кудай таалам ийгилик берсин деп айтабыз. Кудай таалам Камчекебизге жакшылык берсин, эл журтка жакшылык берсин. Аны ушул элдин жердин кызматында кылсын Кудай таалам. Иншалла Кудайга ушундай бир тилек кылабыз, дуа кылабыз. Ушул күндөргө Кудайым жеткизди. Ушул мечиттин ачылышына, ушул мечиттин иштеп тургандыгына дагы күбө болгонду Кудай таалам баарыбыз иншалла жакшылык берсин. Аллах таала разы болсун барыңыздардан. Рахмат сиздерге. Ушул күндү көрсөткөн Кудайга миң мәртебе шүгүр айтабыз.
Жалал Абад шаарында 16 июлда марқұм дин алымы Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган «Өчпөс өмүр» аттуу илимий конференция өтөт. Учурда даярдыктар кызуу жүрүп жаткандыгы айтылды. Эми бул илимий конференциянын темасы Чубак Ажы Жалиловдун ошол элесине арбагына арналган «Өчпөс өмүр» темасында илимий конференция болот. Бұл илимий конференцияда бир нече адамдарга темалар бөлүп берилген. Алар ошол Чубак Ажынын төрөлгөнүнөн баштап чоңойгону, жана илим алгандыгы, жана илим алгандан кийин эли журтка мусулмандарга кылган кызматы, мына ушунун бүт бардыгы ошо докладта айтылып өтүлөт. Белгилүү алым Чубак Ажы Жалилов өткөн жылы 11 июлда пневмониядан улам каза болгон. Кыргызстанда диний сабаттуулуктун өсүшүнө салымы чоң экендиги жанында жүргөндөр тарабынан айтылат. Анткени ар бир жарандын суроосуна жооп берип, ар бир жаранды бирдей көргөндүгү бааланат. Мага элдер көбүнчө айтып да калат эле. Нематулла Ажы, Чубак Ажыга айтып койсоңуз, ошого окшогон жанагындай өтө жөнөкөй суроолорго убактысын кетирбей, кадырын кетирбей, мындай бир олуттуу суроолорго жооп бербейби деп, ана мен бул нерсени Чубак Ажыга да айттым. Чубак Ажы, бул мен айтайын деген жокмун, бул аманат болгондугу үчүн сизге айтып коюшум керек. Бул элдин аманаты дегенде, Нематулла Ажы мен деле билем дейт, ал суроолорго жооп бербей койсом деле болот. Бирок эгерде ошол адамдардын деңгээли ошондой суроодо турган болсо, жооп бербей койсок, алар ошол эле жерде тура берет дейт да. Эгерде мен ошол суроого жооп берсем, бул бир тепкич жогору жылат дейт. Андан кийин ал суроону бербейт, андан кийин андан жогораак суроону берет. Деп караңызчы, бул киши ушунчалык жөнөкөй адамдардын дагы ички дүйнөсүн түшүнө билген инсан эле да. Буга улай эле 17 июл күнү Сузак районунун Барпы айылында алым Чубак Ажы Жалилов атындагы мечиттин ачылыш салтанаты болот. Учурда мечиттин курулушу аяктап калган. Бул мечиттин курулушу башталган учурда маркум Чубак Ажы келип капсула салып баштап берген. Yakşı terde mi? Acıken taşlatıp kalış gerek. Acıkenin her bir taş degeni. Bu her bir taş degeni altın ötesi. Чубак Ажы Жалилов өткөн жылдын 11 июлунда оорудан улам каза болуп калган. Бүткүл мусулман коомчулугу аза күтүп турган чакта Камчыбек Ташиев Чубак Ажы Жалилов капсуласын салган мечиттин атын Алым Чубак Ажы атындагы мечити деп атаган. Бул мечит Кыргызстандагы Чубак Ажы Жалилов атындагы алгачкы мечит болуп саналат. Курулуш иштери толугу менен Камчыбек Ташиевдин каражатына бүткөрүлүүдө. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.